Бул баланын апасы сиз, Мен апасы болом. Мен баягыны келип тартып кеткенде эжеңиз бар экен, сиз өзүңүз жок экенсиз. Ушу бир тууган эжем чыдап кеткен 1-2 саат карап турчу, мечитке барып келейин. Барсам мечитте жабык экен, киргизбей койду карантинде. Киргизе албайбыз деп. Мечиттерге эмне акча сураган баргансызбы? Ушу дарысына жетпегенден ушу ушуп кеткен өзүм да үйдөн да кичине настроение болуп чыгып кетип кыдырып келейин деп баргам жок. Эч жерде жок экен, ошо мечитте бар. Жардам сурап кимдерге кайрылдыңыз? Жардам сурап Минздравга кирдик. Министрдин өзүнө кирди жолдошумчу. Таныштан таныш айылдагылардан суранып атып, ошо министрдин өзүнө кирип, тетиги аппараттын фильтрин эчтеке лишний сураган жокпуз. Ушу аппараттын фильтринен жардам берип койгулачы, карантинде кыйналып атабыз десек, бизге кайра билбейм шылдыңгылуу же кандай кылып койду. 196 сомдон могу мынакей могу фильтрди 196 сомдон таап берип койду. Муну алмаштырбасак, могу ичи карайып кетет да, өпкө резко кетип калат. Мен муну бир күндө 4-5 жолдон алмаштырып турушубуз керек да, баттап. 194 канча? 196 сомдон таап берип койду ушу бирөө. Өзү канча турат бул? Бул өзү 100 рубльдан турат да, Москвада. Анан биз деген кандай кымбат таап берип койду турбайбы да? Экеси эле кымбат таап берип койду. Анан бизде биякта дагы бир кыз бар, ушу аппаратта жатат. Кыргызстан боюнча ушу экөөбүзбүз да аппаратта жатканчы. Анын мамасы ушу Москвадан алдырат да, азан кылыпчы. Анан 76 сомдон берет бизгечи. Ошондон алып атабыз мынакей азыр. Моулардын баары бир наразы. 3-4 миң сомдон турат могу өзү эле. Бул аппарат жок болсо, бул бала канчага чейин дем ала алат өзү? Башында где-то бир 5 мүнөт эле ушундай болчу. Азыр Кудайга шүгүр жарым саат, 1 саатка чейин. Аппараты жок, өзү дем ала алабы? Жок, ичин сооп калат да, бул жери сооп калат. Анан кыйналып калат экен да. Кыйналып калат. Кайра эле аппаратын сап болуп. Тамакты мурдунан коет экенсиңер, Зонтунан тамак беребиз, оозунан иче албайт. Сүйлөп жашынакай чуркап жүргөн балам ушундай акыбалга түшүп калат. Эч кимге каалабайм ушундай. Бул азыр бул аппаратка зависимый экен да балаңызчы. Уже зависимый. Свет өчүп калса эмне болот? Бул зарядчы. Канчага жетет? Бул где-то 4,5 саатка жетет. Бирок могу увлажнитель проблема да биздики. Увлажнитель кетет. Бетиңизди көргөзбөй туруп алсаңыз. Увлажнитель менен кетет да булчу, анан бул муздак аба уруп калат да, эгерде свет өчүп калсачы. Азыр увлажнитель иштеген үчүн жылуу уруп турат да, ошон үчүн сууланышып кетет. Азыр бала сүйлөй албайбы? Жок, сүйлөй албайт. Андан июндун 20-сында түшкөнбүз, жетелеп барганбыз баламды больницага. 3 күн ичинде колума сантеп түштү. 2 жашта да? Азыр 2 жашта. 2 жарым? Сүйлөп мамалап эле чуркап жүргөм. Өткөндө мен тартып кеткенде сиз ошо эжеңиз бар болчу да, мен интернетке киргизгем могу видеонучу. Сиздин эл сомуңузду, Золотая корона карточкаңызды киргизгем. Ооба, түшүп. Биз 10 000 сом таштап кеткенбиз. Ооба, бердик. Ошондон бери элден жардам канча сом түштү? Кудайга шүгүр 80 000 общий түштү. 80 000, азыр сиздерге 300 000 керек болуп атат, Бизге 350 000 керек. Жана Автогам деген дарысы, бир ампуласы 6,5 миң сомдон турат. Бизге ошондо где-то бир жок дегенде 5 ампула алып беришим керек күнүнө. Ошол менен айыгып кетет деп атам да, гарантия бар экенби? Шанс барбы? Врачтар эмне деп атат? Врачтар жакшы деп айткан жок, чын айтсам, ачык айтсам. Ал 350 сом менен буга только дарысына эле кетет экен. Же операциялоо? Уколуна эле сайышат, ошо укол. Башында алып бергенбиз биз. Эң биринчи ооруп калганда врачтар айтты, балаңарды остановка сердца болуп атат, балаңар уже жашабайт деди да. Анан биз чыйпылыктап эле эмнеге ушинтип калат деп элестек эле бир дарын айттым, onu алып келе калсаңар, сайып көрөбүз деп. Анан акчаны аябай издебеген жерибиз калганда эптеп таап ошо дарыны алып бердик, Автогам деген дарыны. Анда 200 000 алып бердик биз ошол маалда. Азыраак эле койду да, ошондо алып бергенде ошондо бул кичине эмет өзүнө келди да. Аябай эле жардам берип турду, Андан кийин дагы жазып берди, бирок биз алып бере алган жокпуз да. Кийинкисинчи. Анан өткөндө мынакей бир жума болуп калды, врачка кирип, жалдын заведующийине кирсем, мен кыйнабайм силерди, алба деп айтпайм деди да. Мен көрүп турам, силер кыйналып атасыңар.
принципе балаңар деле азыр ал дарыгат менен прям нуждающий болгон жок деди да. Если колуңардан келсе алдырып сайсаңар болот деди. Мен алдыга жылыш болот деди. Анан мен ошол аракет кылайын деп отура бербей деп ошол эметкем да сизге кайрылгам. Эми ошол акча чогулуп калса ошол уколун алып берип бир жумага жаткызам да жал больницагачы. Азыр биз аз дагы могу видеого жазам немеңиздичи. Эл сомоңузду, картаңызды киргизем да. Азыр дагы жардам болушу мүмкүн. Азыр мечиттер жабык да. Элдер орозо битирди каяка беришин билбей жүргөндөр дагы бар да. Мага көп кайрылышат ушу муктаждарды таап бербейсиң. Азыр мына жигиттер да ошондой болуп келди. Десеңиз 20 000 сом акча алып келди бул жигит. Кабыл алып койсо, ошо мен 100 000 чогулдум, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Эми ушинтип эптеп чогултулалы сиз айткан сумманы, Кудай буйрса, наристени алып алганга аракет кылалы. Элибиз деле жардам берип коюш керек. Ушунча жардам берип тур, Кудайга шүгүр, элден айланса болот. Ушу аппарат айта кетейин, ушу карапайым кыргыз элинен башка эч ким жардам бербейт экен. Ачык айтканда мен депутаттарга чейин кайрылдым, кат жаздым. Ушу аппарат 1 миллион турат да, ушул аппарат. Мен да муну ошо жана айтып аткан биздей болгон аппаратта жаткан ошо эне бизди көрүп ушул алып арзаныраак кылып Москвадан алдыртып берди да. Муну да элден акча сурап, тууган тушкандардан сурап атып алдык ушуну. Кимдерден жардам сурадыңыз? Кандай жардам беришти? Биз эч кимден жардам алган жокпуз. Эмеден, Минздравтан, чоңдордон эч кимден алган жокпуз жардам. Жардам сурадыңар бирок? Сурадык, бирок эч ким жардам берген жок. Өткөндө эле ушул боюнча Минздравга кайрылган, ушу жок дегенде мо расходниктерди бизге эметип берип турсунчу десек да эчтеке карабай коюшту да. Өткөндө мен келгенге чейин фильтрге дагы акча жок болуп калган экен силерде. Бизде азыр күнүнө 3 000 сомдон кетет. Мен сиздерге азыр көрсөтөм, мен алган элден чогулган акчаны мен сразу эле запаста алып алам да азыр. Биякта түшүнөсүз. Жок, эми аны көргөзбөй эле коюңуз келиңиз. Кыскасы биз дагы аракетти токтотпойбуз. Кудай буйрса, акчаны чогултканга аракет кылабыз. Кудайдан тилейбиз, дуа кылабыз ушул баланы ден соолугу оңдолуп, бутуна туруп кетсин деп. Азыр эжеке мен мындай да азык түлүк таратып жүргөм элдергечи. Мен азык түлүк таратканды токтоттум да. Себеби мына жолдор ачылды, кичине шарт пайда болду да. Меники биринчи план ушул бала болду азырчы. Канча акча болсо ошонун бардыгын ушакка алып келиш керек да, кыскасы. Могаланы бутка тургузуш керек. Наристе булчу. Соолар тиетилген Ушул баланы биринчи планга койдум, Кудай буйрса. Ким жардам берем деген болсо ошака келебиз. Сиз айткан ошол 350 миңди мүмкүн болушунча тез топтогонго аракет кылалы. Анан сиздер дагы ошол врачтар менен сүйлөшкөндү токтотпой, сүйлөшүп баланы алдыга жылдырганга аракет кыла бериңиздер. Макулбу? Кудай буйрса, эми эчтеке Кудай колдосун, эми Кудай колдосун. Кудай гана жалынып атам азырчы. Ооба. Дуа кылып турабыз. Кыргыз эли мындан көргөндөр дагы бүт мага дагы жазып атат, ушул балага кандай кылып жардам берсек болот деп. Мен сиздин эле номериңизди жазып койгом, тиякачы ошол жакка сала бергиле салчыларды депчи. Мен өзүм да көп бошой албай ар жактарда жүрүп калдым. Сенден бери берсемби дегендер болуп атат. Өзүнө эле чалгыла, өзүнө эле кайрылгыла. Чалып атышабы негизи? Чалып. Ооба. Ошол бул жигиттер дагы кечетен бери сизге келебиз деп бүгүн жолугуп келип көзгө көрүп атышат. Мен көрүн чыгып атам, үйгө эле келип көрүндү дойр балам депчи. Ооба. Ошол эми Кудайдан тиленели, бутуна туруп кетсин аман эсен. Биз дагы ошол акчаны чогултканга аракет кылабыз. Ыйлабаңыз, Кудай буйрса. Ниетти жакшы кылып коелу, үмүт кылып Кудайдан сурайлы.